Республикабызда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын, одоно мыйзам бузуулар менен катар автоунаа айдоочуларынын жосунсуз жоруктарын чагылдырган телекүзөт берүүсү назарыңыздарда. Борбор шаарыбызда жүргүзүлгөн рейд учурунда ак түстөгү Лада үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Ал унаага атайын караңгылатуучу жабдуу тагылган. Шефтин машинасы? Документериңиз барбы? Бар, сүйлөшкөн. Уруксатпы? Сүйлөбөңүз байке. Документериңиз. Азыр берком байке сүйлөшкөнсүң. Документериңизди сурап атам. Хорошо, сүйлөшүп коесузбу? Документ. Брат, тартпай турсаң, азыр чөп сразу. Айдоочу кимдир бирөөлөргө чалуу аркылуу жоопкерчиликтен качууга аракет көрүп жатты. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Прокуратурадан бул Молдокматов апайдын заместителимен. Сени документериңиз. Барбы документериңиз? Сүйлөшкөнсүң, сүйлөш. Боватам. Ага. Портал менен жүктөлүп, саяк менен. Бет тартпасаң болсо. Алло. Брат, короче, не дал. Алло. Это какой день? Хабар медиа. Хабар медиа. Давайте. Өзүңүздүн ачкычын берип коюңузчу. Кайгуул кызматкерлери анысына карабастан мыйзам алкагында иш алып барып, жеринен караңгылатуучу жабдуусу алынып салынган соң административдик протокол толтурулуп, айып салынды. Кайсы алды? Хорошо, мам. Машинаны алып коюңуз. Бул такси кызматындагы Honda автоунаасы дагы рейд учурунда токтотулду. Тийиштүү документтерин текшерүү учурунда айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан алкоголь ичкендигин аныктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди.
Тийиштүү экспертиза мас абалында деген бүтүм чыгарган соң унаасы айып короосуна токтотулуп протокол түзүлдү. Сиздер көрүп жаткан кара түстөгү жол тандабас айдоочусу мас абалында деген шек менен инспекторлор тарабынан токтотулган. Ырас эле айдоочу тараптан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Наркология бөлүмүнө жеткирилген соң ичкендиги тастыкталды. Автоунаасы айып короосуна токтотулуп протокол түзүлдү. 100 грамм водки, честно. Инспекторлор аталган айдоочуга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Андыктан айдоочу өзүңүздүн жана жакындарыңыздын абалын эске алып, жол коопсуздугунун эрежесин сактаңыз. Ал эми бул ак түстөгү Lexus үлгүсүндөгү жол тандабасты рейд учурунда инспекторлор токтоткон. Айдоочунун тийиштүү документтери жанында жок болуп чыккандыгына байланыштуу унаасы айып короосуна токтотулуп протокол түзүлдү.